Демек, балбандар менен тааныштырып өтөлү. Кызыл трикочон Абдаллах Маматов 19 жашта, ТРден спорт чебери. Ал эми анын бет маңдайында турган спорт чебери болгон Ренат Ильяз уулу Добус Эверстен. Өткөн жылы Ренат Ильяз уулу өлкө чемпиондугунун күмүш байгесин жеңген. Быйыл эми Ренат Ильяз уулунун көксөгөнү күмүш болобу же болбосо алтын байгеге же кологобу, дал ушул эки байгенин бирөөсүнө эми ат салышат. Анткени эгерде жарым финалда Махмудов бар, финалда дагы күчтүү дейилген атандаштардын бири аны күтүп турары. Талаштуу Ильяз Ренат Ильяз уулуна дал ушундай өзгөчө ыргактар, дал ушундай өзгөчө жүрүштөр бул балбанга керек экенин бардыгы жакшы билет. Азырынча мына Абдуллах Маматовду көпкө кыйнабайын деди дагы. Маматов анын белдери дагы жерден үзүлүп чоңуна мойнун гана мунтуп калган. Жыйынтыгында турган абалда балбандар өз күрөштөрүн улантышууда. Ренат Ильяз уулу ашыккан жок. Ал эми Абдаллах Маматов болсо атаандаштын алгачкы упайларды алдыргандан кийин мына болушунча кылдаттык менен өзүнүн чеберчилигин көрсөтүүгө умтулат. Ар бири мыкты күрөшүүгө дагы чоң бир басымдарды жасаш керек. Жана байкайлычы Абдаллах Маматов жаш балбан, бирок ага карабастан эми сөзсүз түрдө өзүнүн акырына чейин көрсөтүүгө басым жасайт. Ренат Ильяз уулу ар бир ыкман жасоодо каршылаштын колун жерге чейин тартып баруу менен дагы мыкты болууга умтулууда. Атаандаштын бутуна кирди, бул кандай жыйынтык алып келет. Жана эки упай кайрылган Ренат Ильяз уулунда 6-0 жана мындан ары борбордук бөлүктөн кармаштар уланат. Эки балбан тең бул күндүн эсебинен алгачкы ирет кармаштарды өткөрүүдө. Кайлы жана канча дагы биз тыныгуудан кийин бул балбандардын кимиси кийинки баскычка өтө тургандагы аныктай турганыбыз маалым болуп калды. Бирок Ренат Ильяз уулу азырынча бардыгын туура жана ашыкпастан кылдаттык менен жасоодо. Демек, кармашты улантып көрөлү. Ренат Ильяз уулу менен Абдаллах Маматов жана алдыда өзүңүздөр көргөндөй көк трикочон өткөн жылдагы күмүш байгенеси Абдаллах Маматов болсо быйыл эми ал көрсөткүчтөрү таптакыр өзгөртүү менен жаңы чемпиондор керек экенин дагы көрсөткүсү
келет. Жаман эмес. Ойлоп табы мыкты болчу, бирок эч кандай азыр упайлык жүрүш болбой калды. Болгону кандайдыр бир тынчып отурган үйөрмандарга дагы да болсо шаңын тартуулоо үчүн кармаштар болгон. Жыйынтыкталды Мендеш 8-0 жана Ренат Ильяз уулу менен Махмудов жарым финалда күрөшөт. Кайтылуудан уландарына. Жок, азырынча 2 упай берген эмес экен, себеби Абдуллах Маматов биринчи аракетти көргөн болгону, ал мына ушул ыкмакты аткарылган калган учурда гана Ренат Ильяз уулу анын артынан өткөн. Жыйынтыгында эч кандай упай берилген эмес. Байкалин балгандардын ар бири болуп көргөндө өзүнүн чоң бир аракетин барат, бирок убакыттын жүрүшү дагы 1,5 мүнөт убакыт бар. Бул аралыкта Абдуллах Маматов упай алабы дегенбиз, бирок упай алууга жетишкен жок. Дагы Ренат Ильяз уулу. Сон көрсөтүш керек. Маматов ашыкпайт, азырынча акырындык менен гана атаандаштын бутуна кирип барууга чоң бир умтулуулар. Маматов тагы бир ирет эңкейип атаандаштын белине кирип умтулган, бирок жыйынтыгында жок, убакытына жарым мүнөттөй гана убакыт калды. Дал ушул жерде Ренат Ильяз уулу дагы активдүү болууга умтулуш керек. Жыйынтыгында көк бурчтан чыккан Ренат Ильяз уулуна азыр пассивдүүлүк берген жок болгону, алар өз кармаштарын ары улантууга мүмкүнчүлүк табган жок. Абдуллах Маматов эми кандайдыр бир өзгөчөлүк эле жасап, бир керемет нерсени аткарып алса, андан башка жыйынтык жок. Себеби мындай Ренат Ильяз уулунун атаандаштын артына өтүсө 2 упайга татып, дагы жыйынтыгында 8-0 эсебинде жеңишке жетет. 9 секундда калганда Мелдештин бүтөрүнө. Ал эми алдыда жалпыбызды Кайрат Түгөлбаевдин кармашы бүтөт. Ал Бетемирлан Бектурдиев менен күрөшөт.